Ормон кайра. Ошол молдолор айткан акыркы кыямат болору чынбы dedi. Калыгул. Чын. Айтып не, айтпай не. Бу акыркы кыяматтын болору чын. Бирок аны сиз да, биз да көрбөйбүз. Кызыксаңыз айтайын, акыркы кыямат 3 тоор менен келет деп баштаптыр. Биринчисинде уңкул тумшук көзү көк орус келет. Узун чөптүн баарысын оруп келет. Кыска чөптүн баарысын коруп келет. Жел менен тегирмен жүргүзөт. Шырпысы жок, майы жок чырак күйгүзөт. Тегерек мурун малы болот. Баткак жерге оонаган. Жегени ботко чөп жебейт, этинен майын доолаган. Экинчисинде мындай келет. Жол боюнда орноткон жыгач мамы болот. Жыгач мамы учунда эки чыны болот. Эки чыны үстүндө зымы болот. Чака-чака тыйын чыгат. Мурункудан кийинкилер кыйын чыгат. Күндө кеңеш бир жакшы жыйын чыгат. Этеги жок, жеңи жок чапан чыгат. Эң кийинки балдары тапан чыгат. Үчүнчүсүндө кыяматкай мындай келет. Заман оңолот. Пейил жоголот. Адамдар бирин-бири сүйбөй калат. Акыл айтсаң чатак салат. Кары жаштан уялбайт. Такыясын колго алып кыз жигитти кубалайт. Жоготуп дилин, унутуп тилин. Кызды көрсө кээ жигит эл көзүнчө жулмалайт. Кыздан кылык кетет, уулдан уят кетет. Уул атасын укпай, кыз энесин укпай, күзгүнүн бетинен куурчак ойнойт. Көр дүйнөгө көз тойбой, алдым жуттум көбөйөт. Талак каты жоктуруп көчөгө тууган көбөйөт. Оокат байлык ушунчалык көбөйөт. Топук кылбай ошого киши өлтүргөн көбөйөт деп шалкайып олтуруп калган экен. Ормон ошондо боёкчу десе атасынын сакалын боёйт дегендей. Олия десе обу жоктун баарын айттың го дейт. Калыгул. Обу жок эмес ханым, ушунун баары болот. Бирок сиз экөөбүз көрбөйбүз. Ошондуктан ишендириш кыйын. Экөөбүздүн рызкыбыз элден, ажалыбыз көлдөн деп сөзүн бүтүрөт. Чын эле ормон өлгөндөн 3 жылдан кийин Калыгул каза болуп, сөөгү Жолпон Ата шаарынын жанындагы Карой айылына коюлат. Сөөк коюлган жерден көлгө чейинки аралык 2 чакырымдан ашуун экен. Миңдеген адамдар Каройдон көлгө чейин тизилип, каз катар тура калып, карлуу жаш жигиттер көлдү кечип барып, чополу ылай топуракты түбүнөн алып чыгып, колмо-колдоп бири-бирине берип олтуруп, жолдо суусу сарыгып, колдун уусу өтүп, ийленип, бышып келип усталарга жеткен. Бейит мазар элдин каалоо тилеги күчү менен бир күндө бүтүптүр. Ал эми Калыгулдун мына бул айткандары арабчасы деген калабадан башталган азыркы Сириядагы кыргынды айтып жаткан жокпу? Анда кайрадан Калыгулду калчы. Олуя айтыптыр. Биринчи аламат, бир топтон кийин ислам пендеси ушунчалык аламатка жолугат. Кайрдин калкы ислам калкын чил куугандай кубалап кырат. Ислам пенде жан далбас кылып тоо жамынып, башка элдерге кире качып анча-мынчасы калат. Экинчи аламат, өз малын өзүнө ээ кылбай, малын олжого алып өзүлөрүн туш тарапка тентитет. Үчүнчү аламат, жер жүзү боюнча казат башталып, канча миңдеген адам апаат болот деп кадимкидей ыйлап жиберген экен жарыктык. Акыр заман белгилерин Калыгул ар кыл формада, ар кыл мазмунда айтып келиптир. А дегенде акыр заман кишиси кичине болот мүчөсү. Илгерки өткөн адамдан башка болот. Адеби жок сүйлөгөн кашка болот. Конушу такыр чөбү жок ташка конот. Эгиндин нурку азайып ачка болот. Мал азайып арымдап жакыр болот. Эгин өнүп чөп чыкпай такыр болот десе, андан кийин замана акыр болот. Акыр заман адамы алым болот. Аят сөзүн бек тутпай залым болот. Аганын тилин албай чагым болот. Биринин тилин бир албай жайыл болот. Капыр менен аралаш айыл конот деп аягында замананын адамы молдо болор. Жөн адамдар молдого олжо болор. Токол болор. Тала токой болор. Уй пул болор. Кул бий болор. Тегис жерден тегирмен чыгар. Кызыл кыялар. Кыргый талга уялар. Такыясын колго алып кыз жигитти кубалар деген экен. Ошол олуябыз баш аяк болор. Аяк баш болор. Тегис жерден тегирмен жүрөр, тексиз жерден бий чыгар. Карыядан каада кетер, катындан уят кетер. Келинден келбет кетер, кыздан кылык кетер. Атанын тилин уул албас, аганын тилин ине албас, бирин бири биле албас, эненин тилин кыз албас дептир. Чолок күрмө чолойтуп кийип турат,
тизе бүкпөй тик туруп сыйып турат дептир. Ушул турган кара жер жан бүткөндүн баарын жер деген экен. Кыйкырганың бел ачпай үн кыскарган бир заман, кылсаң жумуш бүтпөгөн күн кыскарган бир заман, жатсаң уйку канбаган түн кыскарган бир заман дептир. Арыстанбек Олуя Калыгул агасынын айткандарын андан ары улаптыр минтип. Карысына жеткирбей бөз кыскарган замана, карасаң карыш жер көрбөй көз кыскарган замана, каардуу кыя бел ачпай көч кыскарган замана, баары момун жап болуп чоком билген замана, бай бичелер пас болуп токол билген замана, ата кетип наркынан уул бийлеген замана, бай кетип баркынан кул бийлеген замана, кимде байлык көп болсо пул бийлеген замана дептир. Арыстанбек Олуя анан дагы минтиптир. Келериңде дүнүйө терезелүү айнексиң, кетериңде дүнүйө сууну куйса токтобос түбү түшкөн чайнексиң, келериңде дүнүйө булуттан чыккан күндөйсүң, кетериңде дүнүйө капкараңгы түндөйсүң, сен дүнүйө пармансың, аңтарылган жалгансың, ата-энени алгансың, армандуу дүйнө жалгансың, келериңде дүнүйө жылажундуу кыргыйсың, кетериңде дүнүйө куурап калган шыргыйсың дептир. Эми кайрадан Калыгулга кайрылалы. Кайгысыз киши карыбайт, калп айткан киши жарыбайт деген экен. Карагай сөксөл өкөбү дос болушкан, аягында ал экөө жоо болушкан, кийин жагы арылгыс доо болушкан, арасына табылгы элчи болгон, жараштырып ала албай уят болгон, уялгандан табылгы кызыл болгон, корккондон карагай узун болгон дептир. Ажал өлүм жакалап бизге келди бир кезек, эми биздин башыбыз журтта калган куу тезек десе Арыстанбек, жетимге камчы көтөрбө, жесирдин отун өчүрбө, жалгызга камчы көтөрбө, жардынын отун өчүрбө дептир. Мен деген жашаарын жашадым, өзүмдүн эмес балдарым менен неберелеримдин, элимдин келечегинен корком деген Баратбайдын сөзүн эстип алып, бул сөздөрдү мен да ичимден кайра кайтыладым. Кудай адамдарга ырыскыны мансапкор, көрдүйнөнүн кулу болгон ачкөз, ниети бузук адамдар аркылуу эмес, мусаапыр, думана, жетим жесирлер аркылуу таратып турган соң, Кыргызстан акылы тунук аксакалдары менен байбичелери арып ачып, жүдөп какап келген жолоочуларды, думаналарды, жетим жесирлерди кагып силкпей, жүдөгөн кебете кешпирине, кийген кийимине карабай ызааттап тосуп алып, үйүнө кийирип, кадырлап узатып келгени бекеринен эмес го дейм. Кудайдын батасы тийген адамдар кыргыз айылдарынын кутун учурбай кармап келген. Бүгүн ошол ата бабаларыбыз кармап келген куттун куну кетип, кудурети түгөп бараткансып сезилет. Илгери энемдин жанында ойноп олтуруп, эне кыямат кайым качан болот деп сурагам. Балам, кыямат кайым арстандар итче кабышып, арстандар итче куйругун шийпаңдатып калганда бир болот. Арстандар итче тууп, итче күчүктөп калганда бир болот, деди да. Анан, о Кудай алдыңа кетейин, өзүңдөн мурда озунуп тамтаңдап жиберген мендей пендеңди кечире көр деп кобуранып алды. Азаттыкта иштеген актылаалык Эленора карындашым бир жолу, байке, бу атбашлыктар жаман борзыйсыңар деп калды. Кандайча десем, бизди кайдан болосуң деп сурашса, нарындыкмын. Нарындын ичинен актылаалыкмын дейбиз. А силер болсо атбашлыкмын деп гана турат экенсиңер деп күлдүрдү. Эленоранын айтканы туура. Чын эле атбашлыктардын кимисин болбосун токтотуп туруп, нарындын кай жериненсиң деп сурап көрчү. Нарындыкмын деп айтаар бекен. Өмүр бири дагы нарындыкмын деп айтпайт. Атбашлыкмын деп гана турат. Ал тургай биздин энелерибиз чочуганда да нарындан баштап чочубай, атбашы нарын куланак деп чочуйт. Илгери Тяншандын борбору куланак болгон. Атбашы деген кичиги болобу, чоңу болобу, жалаң дымагы чоң кишилерден турат. Силердин атбашлыктар нарындыктарга караганда такыр эле башкача болот экен деди. Мага ошол жакты бир сыйра кыдырып келген Нуралы бир ирет. Кандайча дедим. Чештөбөгө бардым. Андан келатып Терек суу деген айылыңардагы бир кишиге жолугуп сүйлөшө кеттим. Өзү райондо мурда актив чалыш болуп жүргөн эме окшойт. Дегеле билбегени жок экен. Бажылдап көп нерселерди айтып олтурду. Аңгыча баса силерден чыккан Шайлообек деген менин курсташым болот. Биз баарыбыз Шаке менен сыймыктанабыз десем эле, кайсы Шайлообек деп калды. Шайлообек Дүйшеевчи, акынчы дедим. Ой, энесин урайын ошонун. Илгери ушул жерде ичип жүргөн эме болчу дебеспи? Кудай атыбы,
Биз жакта бирөөлөр жөнүндө сурасаң, эч качан жаман айтпайт. Ал эми силердин ат башчылыктардын арасынан дегеле бирөөлөр жөнүндө бирөөлөрдүн жакшы деп айткан сөзүң уга албадым. Ой, ошо да кишиби деп эле тебетеңир тескери айланып сөгүнүп тура калмай адатыңар бар экен деп боорум дести. Биз да ошондойнуке. Биз ошон үчүн ат башчылыкпыз. Мени мындай кой, жолуңдан чыккан ат башчылыктардан кимисинен болбосун Салымбеков жөнүндө сурап көрчү, эмне дейр экен. Бутунда апкыты жок, майрыгы кийип турган ат башчылыгында эне сурайын ошонун. Салымбеков болсо өзүнө Салымбеков. Мага эмне кылып берип тураның деп чакчырылып тура калат. Башка бирөөлөр болсо аскарчик деп колун боорун алып бөйпөңдөп, кошомат кылып, этегине намаз окуп турмак. Жок дегенде 100 сом өндүрүп алсам деп. Ал эми биздин ат башчылыктардын башын кессең да антпайт дедим. Нуралы угуп туруп, ой, билбейм шаке, деги тирик кумуш эле экенсиңер деп ышшып күлдү. Мен болсо, ой, энесин урайын ошол дүйшебиңдин, ичип эле ушул жерде жүрчү деген терек суулук жердешиме таармак тургай. Кайра менин дайынымды таба албай жүргөн ошол кестеги элесимди чып-чыргасын коротпой, төкпөй чачпай эсинде сактап келатканына аябай ыраазы болдум. Жолуксам рахматымды айтат элем. Биздин ат башчылык балдардын көбү бирөөнүн колун, бирөөнүн бутун таянбай, эч кимдин көзүн карабай өскөндү жакшы көрөт. Намысы ичинде кайнап, сени карап тур деп ичинен эрдин тиштеп жүрүп, ичинен бышып жүрүп, бир күнү жарк этип элдин алдына чыга келет. Көрсө сен ат башчылык турбайсыңбы деп, аттуу баштуу ат башчылыктар аны менен ошондо таанышып, ошондо саламдашат, ошондо тааныйт. Ага дейре жакшы ит өлүгүн көрсөтпөйт болуп жүрө берет. Чыкса чыккандай чыгат, чыкпаса унчукпай, көрүнгөндүн башын оорутпай, өмүрүн тынч өткөрөт. Шарипа Садыбакасова эжебиз да Накенга сийип агабыз да ушинтип өстөрү менен өстөрү бышып чыккан. Аскар Салымбеков да, Муктар Өмүракунов да, Мелис Эшимканов да ушинтип эч кимдерди таяк кылбай эле өзүлөрү чыккан. Баса ошол ат башчылыктарымдын бири мага өтө кымбат деген жип минип алып, көл тарапты кыдырып келатабыз. Токтогон эле жерден айылдын балдары тегеректей калып, машинабыздын ичи тышынан бери аңтарып карап, канча май ичээрин, баасы канча турарын сурап жанды койбой жатты деп сүйлөп калды. Анан балыкчыдан да, кочкордон да, нарындан да ушинтти. Анан ат башыга келдик. Баягысылап балдар тегеректеп калды. Көп болсо баасын сураарсыңар деп турабыз. Жок, анткен жок. Өкө былк этпей карап турду. Бирөө жипти бир айланып чыгып, дөңгөлөктөрүн теп алды да, мыкты экен эң дурайындын дөңгөлөгүн чийнеге салса бышык болчудай деп басып кетти деген эле. Ат башыда менин кызыл туу деген баласынан чоңуна дейре соо сүйлөбөй сону сүйлөгөн айылым бар. Бизде кызыл туунун кырмалары деп коюшат. Байкабай кырган жерине туш келсең, агарган эле сөөгүн калаарын биле жүр. Чоңколордон жаман. Бир күнү ошол айылдагы кудабызга барган элек. Анан жаназасын окуп бүтүп эле табыттагы өлүктү жерден ала коюп, колмо-колдоп айылдын мүрзөсүн көздөй жөнөп калдык. Аңгыча шаардан келгендердин бир жанында бараткан баладан сурады. Эй, бу силерди өлүктү мүрзөгө көтөрүп барышабы деп. Ооба, теткил бакка чейин көтөрүп барышат байке. Андан кийин казган көрүнө өзү туруп алып кирип кетет. Силерди жетелеп барышабы деп атпайбы? Бир жолу Аскар Салымбеков минтип айтып калды. Илгери сайыз учурунда дейт, Бишкектен кеч чыгып, түнөп кетели деп Кочкордун мейманканасына кайрылып калдык. Арабызда башка жактан келген уяттуу коногубуз да бар эле. Мейманкананын кожойкесинен, "Эже, люкс бөлмөңөр барбы?" деп сурадым. "Бар эмек агылайын, люкс кантип жок болсун" деп коридордун баш жагындагы бөлмөнүн ачкычын жазып бере салды. Коногубузду жайгаштырып жатып, тиягын деле карайм, биягын деле карайм. Люкс тургай эч балеси байкалбайт. Баягы эле кол жуугуч, баягы эле керебет, телевизор тургай радиосу жок, туалети сыртта. Эжеге кайра келип, "Ой, люксу жок эле жөнөкөй бөлмө экен го" десем, "Илгичи турбайбы отон, байкаган жоксуңбу" дейт. Жоонсумдан колго жасап койгон илгичи бар экен. Күлүп атып боорубуз эзилди деген эле. Кыргыздын кыздары менен жигиттери ошол люкс дегендер жок кестери кандай таза эле чиркин. Бала кестеги менин жамаат шымыма окшогон жаман тересебиздин айнегине токойдун укмуштай коо сүрөтүн тартып кеткен ат башынын аязын азырда эстейм. Өткөн кышта шаардын маршруткасында баратып, ошол сүрөт оюма түшүп, автобустун айнегин карадым. Карасам сүрөт тургай эчтемке жок. Боп-боз болуп тоңгон айнектин бетинен эчтеке көрүнбөй, жагымсыз тунарганы, тыгылган жүргүнчүлөрдүн таң атпай ыркырашып, чыркырашып, аркы терки түртүшкөнү, жашоого, бийликке, жанындагыларга нааразы болгон үндөрү,
Шоопурдун улам токтоп, тыйын алып, тыйын берип, өзү түшүнбөгөн самапалырчынын ырын болушунча чыгарып алып, Кенебей айдап кетип баратканы, Акынбаева барбы, Бөкөнбаевадан остановите деген кыргыз кыз жигиттеринин жалагайым сөздөрү гана эсимде калды. Ошондо энемдин бир кездеги ниети ыйманы таза жерге Кудай жамандык жолотпойт балам деген сөзүн эстеп, ошондогу биздин жамаачы тересебизге келип, таң атканча керемет сүрөт тартып кеткен Кудайдын аясын эстеп, көрсө жакшылык деген ниети пейили таза, жакшылыкты гана тилеген жерге келет турбайбы? Анан бүтүндөй бир Кыргызстандын кыжынганын, сөгүнгөнүн, тартышканы менен түртүшкөнүн, өз өлүгүн өзүнөн эмес өзгөлөрдөн көрмөй ит адатын, көрө албастыгы менен ичи тардыгын, бечаралыгы менен оомалыгын салып алып кетип бараткан маршрутканын айнегине да Кудайдын аясы жакшы ниет менен келип сүрөт тартмак беле деп ойлодум. Кыргыздын кулу, бийи, байы жана баатыры. Кыргызда баатыр 6, бай 4, бий жалгыз, кедей 8, кул 9 деген сөз бар. Эмне үчүн элдин көбү кул менен кедей? Көрсө кыргыз кул деп жоо колунан туткунга түшүп калгандарды эмес. Өз жеринде, өз элинде жашап жүрүп кул болуп, кулдуктан кутулсам деген ой өмүрү башына келбей, кара курсагы менен кара жанынын гана камын тилеп күн өткөрүп калган жамбактыларды айтчу экен. Анда ошолорду чекесинен чечмелей кетели. Бий жалгыз дегени бул. Илгери Кыргызда соттун милдетин бий аткарыптыр. Ишти пара менен бүтүргөнү да болгон экен. Каракылдык акчарган калыс бий оңду да солду да карабай туруп калыс чечим чыгарган. А кезде аз да болсо бийлер Кудайдан корксо керек. Ошондуктан бий жалгыз делген. Ошондуктан элибиз ыймандуу бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок деген. Чоң бай. Баскан турганы мырза. Март болчу жерде март болуп, анча-мынча жерде ажаат ача билгендерди ушинтип чоң бай деп коюшчу экен. Таза кийинип, таза жүргөн дешет. Анткени менен кызы уулдарын кедейген балдын балдарына жолотпой тарбиялаптыр. Булар мансаптуу, даражалуу, таасирдүү адамдар менен куда сөөк, дос, тамыр күткөн. Дал ушулардын балдары кийин мансап, бийлик талашып, шайлоого катышып, эл башкарып чыккан. Кедейлерди тең санабай кем санап, каратамандарды өздөрүнө пайдасы тиер учурда мансап талашкан бирөөлөргө үстөмдүк кылаарда, коңшу уруулардын жылкысын чаап уурдатып алаарда, же шайлоо болор маалда гана эстептир. Сараңбай колунан бирдеме чыкса өзөгө өрттөнүп өлүп кете жастаган. Жеткен каат, барып турган зыкын болгон. Бөлөкпөтөн тургай жакын сөөк тамырларына да оңой менен чыктатырган эмес. Чыктатырбас Чынарбай жомогу ушундайлардан улам чыккан. Өз аты турса кедейдин жалгыз атын сурап минген. Конок келсе коңшусунан кой сурап сойгон. Сараңдыгын ушундан бил, кездемеден пулун аяп дамбалсыз шым кийген. Миңдеген кою туруп, арасынан бир коз сөлүп калса, элге көрүнбөй барып ыйлаган. Малынын туягын санап жүрүп өмүр өткөн. Сасыкбай. Кээде мындай байларды кокуйбай деп да коюшкан. Миңдеген кою туруп согум маалында бир кой союп жебей тырышып, кокус арасынан бирөө жарым өлүп калса, ошонун этин жеген. Кокус бирди жарым кой өлүп калса, кокуйлап бир ай бою аза күткөн. Жакшы кийингенди жактырбаган. Үйүңө конок келатат деген дукса, жок деп койгула деп жашына калган. Кокус үлгүртпөй кирип келсе, ооруп жатат дедиртип, башын жоолук менен таңып төшөккө жата калып, өлүм алдына жаткан онтоп калган. Сиздер, урматтуу радиочулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.